Лондон BBC саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Улуттар уюму Иракта өзгөчө чукул кырдаал жарыялады. Согуштун айынан үйүн таштап качкан кишилердин саны миллиондон ашты. Пакистан премьер-министр кетсин дейт мурунку крикет оюнчусу Имран Хан. Ал саясий система коррупцияланган деп нааразылык жүрүшүн баштады. Кишинин кабыргасынан кулак жасалды. Бул өмүрдү сактаган операция болбогону менен адамдын өмүрүн өзгөрткүдөй эле болду. Улуттар уюму Иракта эң жогорку деңгээлдеги чукул кырдаал жарыялады. Ислам мамлекети уюмунун согушкерлери алдыга тез жолсунуп, өлкө түндүгүндө гуманитардык кризис тереңдеди. Күрттөрдүн Дохук провинциясына 150 000 качкын топтолду. Көбү Синжар тоосунан качып, бир нече күн бою жөө басып келген. Бул имарат эми алардын үйүнө айланды. Езиди азчылыктарынын өкүлдөрү бир бөлмөнү башпаанек кылууга аргасыз. Синжар тоосунан аман калган качкындар үчүн бул узун сапардын бир гана бөлүгү. Садильяс бул жердегилердин эң жашы. Энеси Гоза аны туулганына 10 эле күн болгондо көтөрүп алып тоо таянган. Садильястын атасы жаңы төрөлгөн балдардын бир катарын ислам мамлекети тобунун согушкерлери кырып салганын айтууда. Езиди азчылыктары кылымдар бою кыйын учурларда бири-бирине колдоо көрсөтүп келишкен. Бирок жаш балдарга азыркы учурдагы кыянатчылыктын себептерин түшүндүрүп берүү татаал. 95 жаштагы Кочар көзү начар көрөт. Айылына кол салуу учурундагы чаң тополоңдо адашып кеткен. Ал жакындары тирүүбү билбейт. Жанында турган киши аны тоодон коопсуз аймакка көтөрүп түштү. Сырттан жардам келүүдө. Бирок бир аз убакыттын ичинде эле суу түгөндү. Качкындардын көбү дагы деле баш калка таппай жүрүшөт. Жардам аз-аздан келип жатат. Бул бирок миңдеген качкындарды камсыз кылуучу деңгээлге жете элек. Пакистан өкмөткө каршы жүрүштөрдү утурлай өткөн коопсуздук чарасынан улам башкала Исламабад жана башка шаарлар тып-тынч болуп калды. Нааразылыкты белгилүү эки оппозиционер, мурунку крикет оюнчусу Имран Хан жана динаятчы Тахирул Кадри баштаган. Алар премьер-министр Наваз Шарифти өткөн жылкы шайлоодогу бурмалоону иликтебей койгону үчүн кызматтан кетүүгө үндөп жатышат. Демонстранттар эркиндик ырын аткарып, өлкө биздин колдо деп ырдап жатышат. Булар мурдагы крикет оюнчусу, азыркы саясатчы Имран Хандын тарапкерлери. Шаар айылдардан чогулган топ өкмөттү кызматтан кетирүү талабы менен Пакистандын баш калаасы Исламабадка сапар алууда. Жаңы муун үчүн биз Пакистанды коррупциядан куткарышыбыз керек. Биз коррупцияга баткан саясатчылардан арылышыбыз зарыл. Имран Хандан тышкары динаятчы доктор Тахирул Кадри да өкмөткө каршы нааразылык акциясын баштады. Доктор Кадринин канадалык паспорту да бар. Ал ыңкылапты каалайт. Анын саясий партиясы толук өнүгө элек, бирок миңдеген жаш тарапкерлери мечит жана диний окуу жайлардан чогулгандар. Бирок Имран Хан өкмөткө коркунуч алып келген негизги саясатчы. Ал Пакистандын премьер-министри Наваз Шарифти добушту бурмалады деп айыптап, кызматтан кетүүсүн талап кылууда. Биз бир гана шайлоо системасын оңдогубуз келет. Биз кайрадан шайлоо жарыялашыбыз абзел. Бул конституцияны бузбайт. Бул өкмөттүн өлкөнү башкарууга мандаты жок. Премьер-министр көчөдөгү нааразылык акцияларын токтотуу үчүн бүт аракеттерди кылууда. Шаршемби күнү ал дооматтарды иликтөөгө чакырды. Бирок анын чакырыгын оппозициячыл саясатчы кабыл алган жок. Борбор шаар Исламабадда демонстранттарды токтотуу үчүн көчөлөргө контейнерлер коюлду. Абалга Пакистандын аскер генералдары кылдат көз салып турушат. Көп аскердик төңкөрүштү баштан өткөргөн өлкөдө тургундар окуя кандай өнүгөт деп кооптонуп жатат. Сиз көрүп жаткан BBC күндүн башка кабарлары. Москвадан гум жардам жүктөп чыккан конвой чыгыш Украинадагы жикчилер аймагынын чек арасынан бир нече километр аралыкта токтоп турат. Киевдин каршылыгына карабастан Кербен жикчилердин чек арасын көздөй бет алган.
Ал арада Украин күчтөрү курчап алган жикчилердин көзөмөлүндөгү Донецк артиллериялык аткылоого алынганы кабарланууда. Бирок кайсы тарап атып жатканы бүдөмүк. Газа 5 күнгө ок атышуу токтотуу келишими күчүндө турат. Египеттин ортомчулугу менен Каирде жетишилген келишим олуттуу саясий сүйлөшүүгө шарт түзүп, эки тарапты туңгуюктан чыгаруу максатын көздөйт. Газа чегарасындагы чектөөлөрдүн жеңилдетүү жөнүндө палестиналыктардын талабына Израиль каршы чыгууда. 5 миң кишини иликтеген Британ окумуштуулары рак илдетинин 10 түрүнө кабылуу ыктымалдуулугу семиз кишилерде жогору экенин жазып чыгышты. Алар адамдардын толуп кетүү тенденциясы уланса, рак оорусуна чалдыккандардын саны дээрлик өсөт деп эскертүүдө. Микротия деген сейрек абал наристелер 1 же 2 кулагы жок болуп төрөлүшүн шарттайт. Медицинадагы жаңы ачылыштарды колдонуп, дүлөйлүккө жардам берсе болот. Бирок кулактын көрүнүшү да маанилүү эмеспи? Лондондагы Great Ormond Street бейтапканасында жаңы ыкма менен кулагы жок болуп төрөлгөн балага жаңы кулак жасап беришти. Баланын сүйүнгөнүн айтпаңыз. Кейран тубаса дүлөй болуп төрөлгөн. Анын кулагы толук өнүкпөй калган. 9 жаштагы өспүрүм ийгиликтүү операциядан кийин кулагы уга баштады. Башындагы кызыл кутуча угууга жардам берет. Эми ал башка балдардай болгусу келет. Мен кулагымдын бул жерин сактап калам. Бирок бул тарабы чоң болуп калат. Мен эльфтерге окшоп калам. Кейрандын кулагы апасыныкына окшош болот. Лондондогу Great Ormond Street ооруканасынын хирургдары Кейрендин кабыргасынан жаңы кулак жасоодо. Бул операция сырткы көрүнүшү үчүн эле жасалат. Кулактын угуусуна жардам бербейт. Анда эмнеге жыл сайын ондогон балдар бул операциядан өтөт? Негизгиси психологиялык пайдасынан улам жасалат. Бейтаптын өз ишенимин өспүрүм кезинде чыңап алсак, анын жашоосу башка нукта өнүгөт. 10 жылдан кийин буга окшош операция башкача ыкма аркылуу жасалышы мүмкүн. Кездеме технологиясы өнүккөн сайын кулак толугу менен лабораториядан жасалышы да ыктымал. Келечекте бейтаптын кабыргасынан материал издебей операцияда жеңил өтөт. Операциядан бери 3 күн өтүп, Кейран жаңы кулактарына көнүп келатат. Эми спорт жаңылыктары. Луис Суарести 4 ай футболдон четтетүү чечими күчүндө калды. Бирок спорт боюнча арбитраждык сот Барселонанын чабуулчусуна машыгууга уруксат берди. FIFA Суарести дүйнөлүк чемпионат учурунда италиялык оюнчу Джорджио Келлинини тиштеп алган үчүн футболго тиешелүү бардык чаралардан четтетип салган. Трансферлер кызуу жүрүп жатат. Тоттенхам 1 жылдан кийин келип кошулууга Сиэтл Саундерстин оюнчусу Деандре Едлин менен кол коюшту. Хал Манчестер Юнайтеддин оюнчусу Дэнни Уэлбекти 23 миллион долларга чакырууда. Халдан Шейн Лонг 20 миллион долларга Саутгемптонго өттү. Винсент Компани Манчестер Ситиден 5 жылдык контракт алды. Аялдардын дүйнөлүк кубогунда Ирландиянын командасын 47 эсеби менен жеңген Англия Канада менен беттешет. Канада үй ээси Францияны эптеп 18-16 менен утту. Англия финалга чыгарын чыгып алып, Жаңы Зеландиядан утулуп калмай бар. Ирландия Жаңы Зеландияны өткөн аптада уруп түшкөн. Демек, жекшембидеги финалдын драмасын күтөлү. Россиянын премьер-министринин орус тилиндеги Twitter барагына хакерлер кирип, Дмитрий Медведев кызматтан кетти. Эми өз алдынча фотограф болуп иштейт деп, алас келгенси президент Путинди да сындап, электр колдонууга тыюу салынат деп жазып салышкан. Жоопкерчиликти мойнуна алган Путинге каршы маңайдагы орус хакерлери премьер-министрдин Gmail дареги менен айфонуна да кирдиктешүүдө. Бул жана башка жаңылыктарды интернетибиздин башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kırgız.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду уга аласыз. BBC жаңылыктарын алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.